Үстүбүздөгү жылдын башынан бери Ош шаарынын башкы планы кайрадан иштелип жатат. Бүгүн долбоордун багыттарын белгилөө үчүн архитектура, жарандык коом өкүлдөрү, жергиликтүү жана жогорку кеңештин бир катар депутаттарынын талкуусуна коюлду. 99 жылдан баштап иштелип башталган, бирок ал генералдык пландагы толук бекитилбей калган. Демек, ал генералдык план толук мыйзам болуп эсептелбейт. Андыктан биз бүгүн ошол 1971 жылы бекитилген ген план менен иштеп жатабыз. Сунушталып жаткан башкы пландын долбоору 2007 жылдагы иштелгенине өзгөртүүлөр киргизүү менен улантылып жатат. Ошол кездеги долбоор боюнча шаардын жалпы аянты 960 000 гектар болуп, Кара суу аймагынан 72 000 гектар жер тилкеси кошулмак. Бирок өкмөт борбор калаадан чоң болуп калат деген чөө менен кабыл алган эмес. Азыркы долбоордо болсо Ош шаарынын жалпы аянты 14 000 гектар болушу каралган. Бүгүнкү күндө Ош шаарында так маалыматтарга таянсак 250 000 адам жашаса, так эмес маалыматтар менен 500 000 адам жашат. Ички мигранттардын эсебинен. Алардын келечектеги жашоосу кандай болот? Турак жай менен кантип камсыздайбыз? Кайсыл жактан жер таап беребиз аларга? Бул маселелер такыр каралбаган. Биз негизинен эле жалпы эле ушул Ош шаары келечекте горизонталдык түрдө кайсы жакка өнүгөт, вертикалдык түрдө кантип өнүгөт? Ушул маселелерде бир топ так эмес болуп калган. Мындан сырткары мурдагы долбоор боюнча 12 000 калкы бар Жапалак айыл өкмөтү башкы планга камтылбай калган. Буга кошо Кара суунун анклавдары эске алынган эмес. Кошумча жолдор да каралбай калган. Ошондой эле 2010 жылдан кийин салынып кеткен курулуштарды башкы планга кошуу каралып жатат. Мындан сырткары көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу көбөйөт. Оштун тегересинде айланма жолдор болот. Ошко кирбей транзит менен эле айланып кетет. Что Оштун ичине пробка түзбөгөндөй кылыпчы. Андан тышкары мына азыр айтып аткан Оштун аэропорту да стратегический башка жака перенос кылалы деп атабыз. Но Ош аэропорту жабылбай, бул стратегический болуп калат. Местный линиялар, может быть, Оштон учат башка международный башка аэропорттон. Бул эми аэропорт келечекте салынат да. Ошондуктан биз бул ген планды жасап атканда 10-15 жылга ошол аэропорттун территориясына биз карап кетишибиз керек да. Азыркы долбоор боюнча Кара суу районунан 8 000 гектар жер айдоо аянттарынан кошулат. Бирок Айыл чарба багытындагы жерди конуштарга айлантууга жарандык коом өкүлдөрү каршы чыкты. Алар бул айыл чарба тармагын артка тартып, элди азык-түлүк менен камсыздоодо маселе жаралышы мүмкүндүгүн белгилешти. Жерде шаарга берилсе, ошол айыл чарба жерлерди застройка кылыш керек туурабы? Үй салыш керек, детский садик салыш керек. А бирок ошону кандай преодолевать этишет мораторийди? Анан кийин бизде 5% жерибиз ошо сельхозназначение. Ошол азайып атпайбы? Анда мындай суроо пайда болуп атат. Продуктовая безопасность страны кандай эметилет? Таможня союзга кирип, Россия менен жакшы алака түзө турган болсок, андай жанагындай жанагы сельскохозяйственный жерлерди көбөйтүп, андан кийин фермерлерге жакшына жолдоду түзүп беришибиз керек да. Иш алып бара турган жакшына сельскохозяйственный угодьяларды сактап калганга шарт түзүп беришибиз керек. Жарандык коом өкүлдөрү айдоо жерлеринин көпчүлүгү үлүш болгондуктан менчик ээлеринин тагдыры кандай болот? Бул түйшүк жаратуучу маселе болуп калган деген сындарды айтышты. Ал эми депутат Өмүрбек Текебаев улутташтырууга болоорун белгилейт. Бирок ал анын ордуна маселени башкача чечсе да болоорун айтты. Ушул айдоо сууга жерлерде эмес, менин оюмча ушул тоо суу жетпеген жерлерди өздөштүрүш керек. Көп дүйнөнүн өлкөлөрүндө, ошол эле Анкараны алып карайлы. Алар ушул тоолордун боорлорунда сууга эмес жерлерге көп этаждуу үйлөрдү куруп, ошол технологияларды өздөштүрүп жатат да. Биз дагы ошол багытта кетпесек, Кыргызстанда жер түтпөйт. Сунушталып жаткан долбоор боюнча шаардын башкы планы 20-30 жылга мерчемделип, демографиялык эмес миграциялык багытта аныкталган. Учурда башкы пландын дээрлик 60% бүтүп калды. Даяр болсо коомдук угууларга коюлуп, толуктоолор менен өткөрүлүп берилет. Долбоору 1 жылга мерчемделип, ушул жылдын аягына бүткөрүү пландалган. Эске сала кетсек, Ош шаарынын башкы планы 1950 жылы иштелип, 1971 жылы бекитилген болчу. Назгүл Акунова, Эдил Эгемберди уулу, Ынтымак.